Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, менин маңдайымда бүгүн ушул мен тарта турган ак кыз деген энебиздин кызы болосу, кызы турат. Бирок мына ушул кызы менен биргеликте ушул Россиядагы Гүлзада дедиңизби? Гүлзада деген эже ушул мен менен байланышып, ушул менин энеми да ушул менин энем долбооруна кошуп коюңуз, септигине татыктуу деп ниет кылды эле. Азыр ошол ниеттер ишке ашып, мен ушул Нокат районунун Көкжар айыл өкмөтүнө караштуу Нарай деген айылга келдим. Мына ушундай бейиши менен деген гүл жолугу менен жана ошондой эле жанында жашынакай алтын окшойт э? Алтынбы? Алтын сөйкөсү менен. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Мына. Кимдин атынан бул? Кызынын Россиядагы. Россиядагы Гүлзада эжебиздин атынан. Жана сиздин атыңыз ким? Ырыскүл эжебиздин атынан, жашынакай. Бир туугандардын белеги барыңыздардын белегиңиздер да. Кана жолукту алыңыз. Бисмилла деп биз ак кыз энебизге сюрприз тартып алайлы. Жүрө бериңиз, баштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр саналуу секундтарда биз ушул ак кыз энебиздин туулган күнүнө карата уюштурулуп жаткан менин энем долбоорун сиздерге тартуулаймын азыр. Bismillahirrahmanirrahim. Кандайсыз, каякта энебиз? Апам кайсы жакта? Апам каяк? Энебиз, ак кыз энебиз каякта? Апам кайсы? Түшүнбөй калды. Түшүнбөй атат. Оякта, Туруп туруңуз, азыр шоу керек болсо шашпай туруңуз. Кана жүрүңүз. Кире бериңиз. Ак кыз энебиз кийим, ак кыз энебиз. Ойбой, аппак болуп кийинип, сонун болуп отурат го энебиз, а? Эне кандайсыз, жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Жакшы. Муну мени таанып атасызбы, тааныбай атасызбы? Мындай бир жакшылап эстеп көрүңчү. Тааныбай атасызбы? Менин энем долбоору. Эне жалаң энелерди куттуктаган ушул балаңыз мен болом. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов, атайын ушул Москвадан Гүлзада деген кызыңыз бар экен, э? Гүлзада кызыңыз, менин дагы энем ушул программага татыктуу, энемин элесин ар дайым калтырып коюу, жалпы ушул биздин сиздин ушул тагырагы балдар кыздарыңыздын ниети болгон экен, эне. Ошол ниет ишке ашып, мына биринчи белегиңизди тапшырып коелу, мен бейишим энем дегендеки. Гүл, эне сизге. Жолугун салып коюңуз. Жана ошондой эле өзгөчө дагы бир сүйүнтө турган белек бар, эне. Могун карасаңызбы? Мынакей, бул мынакей Гүлзада кызыңыздын атынан мынакей жакшынакай болгон сюрприз белек. Кана эже колуна тагып койсоңуз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ак кыз энебиздин куттуу ордосунда турабыз. Бейишим энем деген гүлүн кучактап турган энебиздин колуна жакшынакай болгон шакек менен сөйкөлөрүн салып аткан учуру, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр эже Гүлзада эжебиз менен байланыштырып коесуздарбы? Азыр бир аздан кийин байланышабыз, ага чейин биз сиз дагы подаркаңызды тапшырганы келесизби? Сиз да кыз болосузбу эже? Жакшы, жакшы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Эне кандайсыз анан? Соолуктарыңыз жакшы эне? Жакшы, Кудай. Сиз да бир балдар кыздарыңыз бир сүйүнтү коюн деп бир ниет кылышкан экен эне. Эми мактанасыз, менин энем долбооруна тартылганмын. Көргүлө депчи. Кудай кааласа. Кудай кааласа. Эне канча балаңыз бар эне? Ошол сразу эле маек алып кете берейинчи сизден. Баласы 8та. 8 бала. Батыр эне экенсиз эне. Батыр эне. Эне жаш кезде ушул 8 баланы кантип чоңойттуңуз эне? Кантип бактыңыз? Кандай турмуш баштан кечирдиңиз эне? Биз о тамеки иштеп жүрүп эле чоңойттум булар, тамеки деп жүрүп эле. Чыныгы мээнет менен, маңдай тери менен деп коюңуз, Москвада чалып атабы? Эгер чалып аткан болсо, урматтуу көрүүчүлөр, мага бир каратып койсоңуз. Мына азыр Москвадагы Гүлзада эжебиз менен ак кыз энебизди түз байланыштырабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эле даяр турам деп айтты эле. Саналуу секундтарда. Гүлзада эже кандайсыз, жакшысызбы? Мынакей сиздерде да күн чайыттай экен, бизде да күн чайыттай. Мына энебиз менен сүйлөшүп коюңуз, эне сиздин аманаттарыңызды алып келдим.
Жақсы. Көрсетіп қойыңыз. Қандай жақсысың? Жақсы, айнанайын, жақсы. Айнанайын, алған белектеріңді бардығын алдым. Айнанайын, рахмат. Тенің таза болсын, өмірің ұзын болсын, денсаулықтарың жақсы болсын. İşlerin hep жақсы olsun. Rahmat. Kan boğun kızım. Neni silasan seni Allah silasın. Bana bir de versin sana Kudayım min de versin. Kızım. Ay rahmat. Ay daha olasın ay. Aytkanın olsun. Acı kalparağız Kuday bursa deydi ne? Haydi daha olasın. Ben sizi çok şükürüm apa. Aynen aynen. Sizi çok şükürüm. Aynen. Sörün olsun diye cüreverin apa. Daha olasın. Daha olasın. Yaxşı basыңыздар бай. Rahmat sizler de tinç bolыңыздар. Hurmatly görüşler. Ak kız enemiz. Ak kız enemizden kuvanычы koyununa otpay turgan çağı. Endi mına Moskvadagı kızыңыз bilen biraz da olsa süйлөшүp, sagынычыңызды жазып алдыңыз ene. Mına uşul Tameki egip çoğoytkon 8 balаңыздын kançosu bul jerde kançosu talada hazır? Hazır mı? Şu bittasi Mesut degen balam ayalimin şu yakta kagan udavası çok güzel adam şu yakta hazır kızım. Kaganlar şehirde vardı. Şehirde şöyle. Özü kaysı jaktın sulu soloz ene? Kaysı tagi tüyüңüz kaktan boldu? Tagi tüyü men ona Şoron ana taş yolun boyudan ele bolam. Ana Şoron degen yer var ay. Şoron degen yer var. O apşır sayata. Şehirden bolam ben. Çalыңыз ne iş kılgan ene? Çalım öyle şu neme jönelem nemede. Kambay sanbay aydap şopru popu. Teknik bolgon eken da, aydoçu bolgon eken ha? Aydoçu bolgon aydoçu. Uşul ekölöp ынтымакташып 8 balаны erezege jetkirip çoğoytup çoçoyttuңуздар. Жакшы эне. Жакшы эне. Эне ушул менденем долбоорун проектисин ушул сиздин үйүңүзгө келет деп ойлодуңуз беле? Эч кимге айтпады беле? Жок, айтпады. Эч кимге айтпадыбы? Жок. Бүгүн туулган күнүңүз айны? 75 жашка чыгып атасызбы? 75. Жөн эле ушул алыс жакындан келген туугандар менен оромолошуп, алар менен чардашып гана отурайын деген ниетте отургансыз эне, туурабы? Ушул сиздин ар бир элесиңиз балдарыңыз үчүн күч кубат болсун деген ниетте биз тартып атабыз сиздени. Ушул сиздин ар бир сүйлөгөн сөзүңүздү, айткан кебиңизди, алыста жүргөн ушул Kırgızistan'ın da alыс аймактарында жашаган кыздар балдарыңыз угуп, ушул жаныңызга келип, сагынычын жазгандай болуп жүрсүн. Ар дайым ушу сиздин көргөн, сүйлөгөн сөздөрүңүздү угуп, үй бүлөлүк архив катары ар дайым сизди эстеп жүрсүн деген максатта тартылып атат. Эми белекти алдыңыз, кызыңыз менен сүйлөшүп алдыңыз, калган балдарыңыз мына ушул жерде экен. Анан Гүлзада кызыңыз апам бир куплет ырдап берсин деди. Бир куплет ырдап берсе, анан мен ушундай ыраазы болот элем, тезирээк келгенге аракет кылат элем дейт. Бир баягы тамеки эгип жүргөн мезгилдердеги бир ырларыңыздан бир 4 сапты бир ырдап берип койсоңуз, ушул сиздин балдар кыздарыңыз үчүн бир эстелик болуп калсын. Bunun bileti de kaldı. Abi 2 sap bolsa bola bertene. 2 sap bolsa dele bola bertene. Taza gırdaydı da bunun kızıl örük degende. Oşa kızıl örükten. 8 yaş degende var edi. Şu esine kaldı da şu. Jana uğlungdun uğlu silap bir degen şu neler jön ırlarыңыздар бар эле го. Oradan hem yürür oldum den. Uğlunun jetelep deyim nesi. Oşonday da. Orada hem bilip taza gırdavadım hiç yerde. Eş yerde ırdavadыңыз mı? Yok. Ben şu an ben seni ırdavaydı. Döndüm koyup durun. Mailende.
18 жаш деп тазырдашат эди. Шолго кошулуп Ошону айтам да эми ырдабасаңыз энди сизди көп кыйнабайлы эне. Ушул сиздин ушул балдар кыздарыңызга өзүңүздүн бир ойлоруңузду, кеңештериңизди айтып өтсөңүз эне. Бул кайтар дүйнө дейт. Мисалы сиз 75 жашка чыкты деп эч ким сизди элестетпейт. Кудайым бурса 100 жашка чыкканында ушундай сиздин алдыңызга келип алып, бапылап, шапылдап сүйлөп турганга ниет кылып келдик эне. Ушул учурдан пайдаланып, азырда кыздарыңыздар өздөрүнчө сүйлөшөт дегендей бир жакшы бир кеңешиңизди бериңчи жаштарга. Азыр ата менен баланын ортосундагы мамиле, келин менен кайнененин ортосундагы мамиле кандай болуп калды эне? Ата менен баланын ортосунда эме Кудайга шүгүр жакшы. Баары эле жакшы болуп атат. Бияк дагы эле жакшы болсун. Баары эле жакшы, келиндер эле жакшы. Канча келиниңиз бар эне? 4 келиним бар. 4 келин, 4 күйөө балаңыз бар экен да. Мынакей карасаңыз тең берип тур да Кудайым да сизге эне. Эми келиңиздер, бул энебиздин жанына келип бир жүрөктөн чыккан сөздөрдү сүйлөбөйсүздөр мына. Сонун болуп жайгашып алдык биз. Бул жерден жылбайбыз эми. Үйүндүн акустикасы да сонун экен. Кимдер бар ал жакта? Болду, урматтуу көрүүчүлөр. Кана жүрүңүз эме, энебизди чок ээрчип берели. Кана энебизге жардам берип коюңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, башка бөлмөдө дагы өзүнчө сюрприз бар экен. Мына келиндери, балдары кошо жүрүңүздөр. Мына ушул сюрпризди чогуу көрөлү деп. Кана кандай сюрприз экенин көрүп турайлы. Мынакей, мынакей, эне караңчы. Караңчы, мынакей 75 жаш, мынакей. Төргө өтүңүз эне. Караңчы, сиз үчүн атайын жасалгалаптыр ушул канааны эне. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей энебиздин өзүнчө бир отура турган жерин жасалгалашыптыр, аябай сонун көпчө. Келиңиздер эми бир чоң улуулашып келип бир сүйлөшө бериңиздер, келиңиздер. Эже сиз сал улуураак окшойсуз эне. Кана канчанчы кызыңыз бул азыр бул жерде турган? Бул эң зорум. Эң зоруңуз. Эң зор эже, кана келиңизчи кана. Мына жакшынакай болгон кездемеден жасалган, кездеменин дагы аябай сонун сапатуунан жасалган көйнөктү сизге алып келатат эне. Жолугу менен бирге. Bundan da köptөрүн кийип жүрүңүз. Кана эми эже бир суроо да сизге. Мына ушул адам ушул бейиштин образындай болгон энебиз сиз үчүн кандай? Мындай бир жүрөктөн чыккан сөздү айтыңызчы. Алтындай болгон апам, сүйүктүүм, барктуум. Дагы десем экен. Канча күн көрбөй калсаңыз сагынып кетесиз? Бир апта эле көрбөй калсак сагынабыз, күндө телефондо сүйлөшүп турабыз. Энебиздин кандай касиеттери бар? Мактаныңчы бир мындай, менин апамдын мындай касиеттери бар. Менин апам мындай кереметтери бар деп. Бардыгыдан сулуу, бардыгыдан барктуу, бардыгыдан ардактуум апам, сулуум апам. Калган ушу жүрөк менен билдирип атат, эжебиз сөз таппай калып атат. Себеп дегенде энебизге болгон сөз же болбосо каалоо тилек дароо чыга бербейт, себеп дегенде. Атам дагы тири болгондо мындан жакшы болот эле. Атам өтүп кеткенине 2 жыл болуп калды. Атамдын жашын дагы апама берсин, көп жашасын, 90-100 кирсин апам. Амин, айтканыңыз келсин. Бейишин берген болсун, атабыздын дагы ошол Куран окугандан башка айылыбыз жок. Эми бул мыйзам ченемдүү көрүнүшкөн арбагы балким сезип билип аткандар, сүйүнүп аткандар туурабы? Чоң рахмат. Кана келиңиздер, кана кийинкилер. Мына ошол учурда пайра урматтуу көрүүчүлөр, бир аз кечирим сурайм, ден соолук байлашты кичине жөтөлүп атам, бирок ошентсе дагы мен үзбөй тартып ушул үй бүлөнүн кубанычына сиздерди ортоктош кыламын. Аке, сиз ким болосуз? Мындай чоң боласыз. Эң чоң болосузбу? Мына эне деген сиз үчүн ким? Балдар көбүрөөк мындай чын-чынына келгенде өзү эркек киши көбүрөөк мээримдүү болот да апагачы. Чычалабаңыздар кыздары, бирок чын-чынына келгенде мындай
эркектер мындай көп жерде барып тартып атам, сүйлөп атышат. Сүйлөгөндөн баштап эле ушундай толкунданып өздөрүн кармай алышпай калганчылар көп болот да. Сиз бир жарылыңчы аке. Кандай күн болот атат? Şengen diyorum, afam diyorum. Başka en büyük nesi, apa degen en büyük nesi olur. Кантип сагынасыз? Кантип жакшы көрөсүз? Sağınaz diyorum abi. Урматтуу көрүүчүлөр, эң улуу баласы өзүнүн баягы сезимдерин, эне өзү болгон каалоо тилектерин мындай сөз менен жеткире албай атат. Албетте бул өтө бир чоң толкунданууну билдирет. Кана келиңиздер, башкаңыздар, келиңиз. Келин болосузбу? Колуңуздагы же чоңуңузбу? Жаң келин болуп келгенде биринчи тамагыңызды берген келин экен да, энесин да. Ошо биринчи тамакты жакшы берген үчүн карыбапсыз эне. Келиңиз, кайненеңиз кандай адам эмес? Кайненеңиз мактаңчы гана, көп келиндер вообще мактайт да эмеже. Мына энемдин туулган күнү экен. Ушул себептен энеме дүйнөдөгү баардык жакшы нерселерди каалаймын. Бүгүн энемдин туулган күнүгө байланыштуу мына алыс жактан кайнсиңдилерим келди, эжемдер келди. Мен да кубанычтамын. Ушулардын кубанычын мен дагы тең бөлүшөмүн. Şu yeneme dünyadaki bardaki жақсы нерселерди дайым төрүбүздүн көркүн ачып, биздин бүт жакшы той, кубанычуу күндөрүбүзгө шерик болуп жүрө берсин. Төрдүн көркү болуп, э? Көркү болуп жүрө берсин. Чоң рахмат. Кана келиңиздер, калгандар. Келиңиз. Бул баласы болосуз сиз дагы. Үчүнчү баласы келин, урматтуу көрүүчүлөр. Мындай энебизге жакыныраак келип, мына отуруп эле сүйлөйүңчү, отуруп. Куттуктап. Кана. Эне деген сиз үчүн ким? Ушул жерден бир айтыңчы бир. Ден соолукта болуң. Эч качан оорубаң. Балдарыңыздын, кыздарыңыздын оозун көрүп, небе чеберелериңиз. Ойноп күлүп. Ден соолукта жүрө бериң. О, мен айтканыңыз келсин. Кантип жакшы көрөсүз? Жакшы көрөм. Кандай кылып сагынычын жазасыз энебиздин, кучактап, эркелеп, же белек алып келип дегендей. Эркелетип, белек алып келебиз ага. Туулган күндө көйнөктөрдү алып келебиз. Конзерлерди алып келебиз. Рахмат, чоң рахмат. Жыл сайын өзгөчө куттуктарга аракет кыласыздар, көңүлүн көтөргөнгө аракет кыласыздар. Рахмат. Кана келиңиз, эже, биракка келебиз. Бул сиз келин болосузбу? Канчанчы келин болосуз? Үчүнчү келин. Үчүнчү келин. Бул келиниңиз кандай келин эне? Жакшы, келинем жакшы. Башкалардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Баары эле жакшы, баары эле бирдей эле. Урматтуу көрүүчү, эне бечаранын жүрөгү мээрими чексиз да, баардыгын сүйөт, баардыгын жакшы көрөт дегендей. Кана эже айтыңызчы бир, сиздин кайненеңиз бир кандай кереметтери бар? Кантип мактанасыз кайненеңизди, кана мактаңчы. Менем жакшы, эч кайнелик кылбайт. Ошо элиме биринчиден ден соолук каалайм. Озун өмүр, эч оорубасын. Ошо биздин пешенебизге тынч болсун. Мен айтканыңыз келсин. Энебизди сүйгөн тамагы кандай тамак энебиз? Кандай тамак жакшы көрөт? Шорпону жакшы көрөт. Шорпону жакшы көрөт. Келген сайын шорпо кыласыз. Өзүңүздөр башка жакта турасыздар бирок, э? Ошто турасыздар. Бул үчүнчү келиңиздин тамагын сагынып турса шорпосун. Келиңиздер анда, бийинкилер. Келе бериңиздер. Кыздары. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ак кыз энебиздин үйүндө отурабыз. Ак кыз энебиз кубанычы чексиз, көңүлү көтөрүлүп дегендей. Келиңиз эже, бул сиз кыз болосуз, мына бизди тосуп чыккан кыз. Апа, подарка мынакей. Эң керектүү подарка экен да. Тамактын баарын ысытып, жумуртка куйруп бересиз неберелериңизге. Кана апаңыз бир мактаңчы сизде. Эмнеси менен айырмаланат башка апалардан? Эми апалардын баардыгы эле бирдей эле болот, өздөгү да. Мен апам Бирок кишинин өзгөчөлүктөрү болот арасында. апам
Мээримдүү, ыймандуу, жакшы жол көрсөткөн, туура жолдо көрсөткөн. Сулуу. Энебиздин сулуулугунда кеп жок, себеп дегенде мына ошо энебиз сулуу болгон үчүн баардыгыңыздар мындай сүйүнүп мактанасыздар да. Мына мен апам бир гана сулуу эле эмес, ден соолугу чың, Кудай буйрса жүзгө жөн эле чыгарабыз деген ниеттесиздер, туурабы? Кантип жакшы көрөсүз апаңызды? Мисалы, кээ бирлер мен бул суроону кайра карап узатып калам, мисалы, апамды мисалы келген сайын өөп жыттап дейт кээ бирлери. Кээ бирлери болсо баягы апамды жакшы көргөндө эркелейм дейт, мисалы жата калып, чоң экендигине карабайт. Сиз кантип жакшы көрөсүз? Эркелейм, кучактайм, сагынганда ошентип мындайбыз. Сиз канчанчы кыз болосуз? Мен 3-чү. 3-чү кыз, э? Кучактап өпкүм келет, эркелеп жанында жаткым келет. Эненин жыты башкача? Эненин жыты башкача да. Эненин жытында атыр бул дүйнөдө жок. Бул дүйнөдө жок. Жакшы туруңуздар, аман болуңуздар. Кана кийинки сүйлөй тургандар. Келиңиздер, жолуктарды көтөрүп, энебиздин көңүлүн көтөргөнчө сүйлөп дегендей. Сиз кимис болосуз? Кичине кызым. Эң кичине кызыңызбы? Эрке кызыңыз экен да. Эрке кызыңыз эми мындай жарылыңчы мына бир башкачараак сүйлөңчү сиз мындай бир. Эрке кызым. Апабызды мындай кандай бул мисалы эми албетте жүрөгүңүздөн көп нерсени айткыңыз келип турат. Аны билип турабыз, туюп турабыз, бирок оозуңуздан кандай сөз чыгат экен да мында апаңыз тууралуу бир апаларды даңктап бериңичи, бир мактап. Ana attırdılar. Эң кичине экенсиз да. Жакшы дейсиң, шол эле. Ооба, мына ачык эле айтып атат. Дүйнөдө жок апа. Ыйманды жакшы. Жакшы турсаңар эле болду. Эң кичине кызыңызга мына ошо бекиткен пулдардын баарын анча-мынча бересиз да, тиги кыздардан бекитип айны. Башка балдарга бербеген витаминдердин баарын ушул жака беребиз акырын, ке кызым деп. Ошондой кылабы? Бекитип акча береби, бекитип мындай, тиги айтпа, буга айтпа деп. Берет а эне. Мунун шериги иштеген кетип калды, эми мана эгизби? Эгиз экен. Асандуура. Мынакей. Асандуура. Мынакей. Эже, мындай деп койсоңуз, мисалы, мен апамды куттуктайм. Бүгүн туулган күнү, 75 жашка чыгыптыр. Дагы жашасын. Көп жашасын. Ушинтип куттай берсеңиз. Сүйлөйм десең сөз көп деп койсоң. Сүйлөйм десеңиз сөз көп. Куттайм, өмүр узун болсун. Сиз көп сүйлөй албайт экенсиз, жок дегенде ырдап койбойсузбу анда? Айже. Ырдашты билбейм деп апам. Ырдашты. Эне үчүн азыр бирөө жарыңыздар ырдап бериңиздер эми бир куплет. Ырдагыла. Рахмат. Кийинкилер кана? Неберелер. Неберелер келет атынеки урматтуу көрүүчүлөр, неберелер гүлдөрдү көтөрүшүп, өздөрү бир шаша-буша энесин, тайнесин куттаганы келип атышат. Урматтуу көрүүчүлөр, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ушундай энелер, аталар болсун. Неберлер куттуктап атышат, мынакей. Неберлер куттуктап атышат, мынакей. Жолуңуз салып. Кана сиз сүйлөй бериңиз, эми сиз чоң эле экенсиз, мынакей. Жакыныраак келип, катуураак сүйлөй бериңиз, Бүгүн энем 75 жашка чыгыптыр, жүзгө чыксын, өмүр узун болсун, ден соолук чың болсун, эч качан оорубасын. Рахмат. Энем жакшы көрөм. Рахмат. Мынакей чоң неберлерин бири экен. Кана кел. Сүйлөп коем. Тайнем өмүр узун болсун, жакшы жүрсүн, 75ке жакшы өтсүн, тууган күнүм жүзгө чыксын. Тайнем жакшы көрөм. Ой, рахмат. Азамат экен, азамат. Кана. Келиңиздер, сүйлөй тургандар барбы? Жок болсоңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, биз энебиздин үйүндө отуруп, энебизди куттуктап, Бүгүн туулган күнүңүз менен куттуктайбыз.
Mынакей неберелери куттуктап атат. Кана энеңизди бир учурдан пайдаланып. Кайсы мына Гүлзат эженин баласы? Ой. Апаң. Туган күнүңүз менен көп жашаң. Бүгүнкү туган күнүңүз менен жүзгө чыгың. Кана сиз да сүйлөп коюңуз. Туган күнүңүз менен ылайым жүзгө чыгың, эч качан оорубаң. Биздин ден соолугубузга ошо эжемдердин бактысына жашап жүрө бериң. Дагы бир жолу туган күнүңүз менен. Ай, рахмат мынакей. Өзүңүз баккан неберелериңиз ушуларбы? Өзүңүз бактыңызбы ушуларды? Бактым бар. Ошо да. Мынакей сизге өмүр бою карыз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Менненин программасынын көрүүчүлөрү, биз азыр ушул ак кыз энебиздин үйүндө ушул 75 жылдык марекесин белгилеп атабыз, туулган күнүн белгилеп атабыз дегендей жогоруда аябай сонун сөздөр сүйлөндү балдары тарабынан, кыздары тарабынан, неберелери тарабынан жана башка дегендей. Бул ушул уюштуруп жаткан ушул Москвада Гүлзада эжебиздин атынан келип, ушунча тартып аткандан кийин биз азыр ак кыз энебиздин жакшынакай бир батасын алып туруп, анан программаны жыйынтыктайбыз. Мына төрдө бейиштин образында болуп отурган ак кыз энебиз азыр ушул секундтарда көңүлү көккө жетип, батын албай турган мезгили. Эми бир жакшынакай болгон бир колуңузду көтөрүп бир батаңызды берип коюңуз. Ушул жердеги неберелериңиз, чеберелериңиз, балдарыңыз дегендей бардыгы сиздин батаңыз менен көгөрүп атат дене. Балдарым, кыздарым, неберелерим, чеберелерим бардыгыңар тениңер таза болсун, өмүрүң узун болсун. İştegen baldarım işleri жақсы болсын. Сапарға кеткен балдарым бәрі жақсы болсын, тендері таза болсын. Бәрі өздерден өніп өсіп, көбейіп, бәрің денсаулықтарың жақсы болсын. Көптің көлдің қатардан. Шылардың өзірін көрейін менен. Сіздерін бала чақыңарын өзірін қошқаныңар менен қошарып, қошақарып, шо балдар қыздар неберінің өзірларын көргілер. Şuların katarlar, bağırın, tırç boğular, tenine sak bolsun. Şol endi balam. Rahmat ene. Omin Allahu Ekber. Hurmattуу көрүүчүлөр, hurmattуу ак кыз эне. Бул сюрприз жактуу эне. Сюрприз жактуу, сюрприз. Кудай кааласа. Мына кечип калган бир небереси. Куттуктап атат мынакей. Гүлдү каяктан алып келдиң? Оштан алып келдиңер, гүлдү оштан алып келдиңер. Эсеп. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин дагы ак кыз энебиз сыяктуу энеңиздер болсо, эң ыйык адамыңыздар болсо, куттуктап көңүлүн алганга шашыңыздар. Эртең кеч болуп калат. Бүгүн чалыңыздар, эгер керек болсо мен ошол сиз айткан жерге барганга даярмын. Ал үчүн алдыдагы телефондорго кат жазып кабарлашып туруңуздар. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Ак кыз эне, Кудайым буйруса 80 жылдыңызга дагы 5 жыл өтүп келейин. 10 жыл өтүп 90 жылдыңызга дагы 10 жыл өтүп 100 жылдыңызга келип Кудай буйруса, ушинтип сизди тартып, ушундай жылмаюңузду дагы бир жол түшүрүп кадрга. Ушинтип ниет кылсак, Кудайым буйруса ошо неберелердин, балдарыңыздын, кыздарыңыздын анын арасында биздин дагы ниетти Кудайым сөзсүз кабыл алат деген ойдобуз. Жакшы туруңуз, эч качан өкүнбөңүз, кайгырбаңыз, көңүлүңүз чөкпөсүн дегендей. Себеп дегенде сиз бул команданын, бул армиянын генералысыз. Демек сиздин армияңыз ушундай мээримдүү балдар менен кыздардан куралган экенин биз ачык айкын урматтуу Менненин программасынын көрүүчүлөрүнө сунуштадык, тараттык дегендей. Жакшы туруңуз, ак кыз эне, бар болуңуз. Кудайым буйруса, дагы бир жакшылыгыңызга күбө болобуз. Жакшы туруңуз. Rahmat. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Белегин болуп жүрөйүн сен
Чыгасаң, чалыксаң. Мынакей урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр ушинтип ак кыз энебиздин дагы көңүлүн көтөрүп кайттым. Абдан курсант болду, сүйүндү дегендей, батасын алдым дегендей. Сиздердин дагы энеңиздер болсо, атаңыздар болсо, сюрприз кылам десеңиздер, анда кат жазыңыздар. Мен даярмын. Кызмат кылып аманаттарыңыздарды жеткиргенге. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Кийинки сүйүнүчтөрдөн, энелердин сүйүнүчүнөн жолукканга чейин эсен аман туруңуздар.